Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкекте 14-15 декабрь күндөрү өтүүчү салтка айланган Мурас достук турнири старт алды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө катышуучуларды кезектеги салттуу Мурас оюндарын башталышы менен куттуктап, биринчи турнир өткөн жылы белгиленген кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналганын эске салды. Садыр Жапаровдун айтымында ага 6 команда катышкан. Экинчи турнирге 12 команда, учурда 16 команда болду жана мындай турнирге кызыгуу күчөдү. Мелдештин максаты сергек жашоого үндөө экенин дагы белгиледи. Президент Садыр Жапаров эң күчтүү делген футбол командасы жеңүүчү болушун каалады. Командалар 4 топко бөлүнгөн. А тайпасы президенттин командасы, Фемида, журналисттер, спорттук федерациялар, Б тайпасы жогорку кеңеш, коопсуздук, достук, бизнес, С тайпасы алга, элчилер, спорт жылдыздары, билим, Д тайпасы ыйман, өнөр, аймактар, ден соолук. 15 декабрда чейрек финал, жарым финал жана финалдык оюндар өткөрүлөт. Саламатсыздарбы, урматтуу футболчулар, урматтуу футбол көрөрмандары. Кайрадан салт болуп калган ушу Мурас турниринде сиздер менен жолугушуп жатканыма өтө кубанычтамын. Былтыр эсиңиздерде болсо керек, биз кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгиленгенбиз. Ошол күнү ушул турнирди жылына 2 жолу улантып туралы деп суранычтар болгон. Ошондон бери улантып келатабыз. Мына ошол биринчи турнирде 6 команда катышкан, андан жазындагы турнирде болсо 12 команда катышыптыр, бүгүн 16 команда келиптир. Бул деген сөз ушуган кызыгуу күчөп, мындан ары ушул турнир салтка айланып, түбөлүк уланып кетет деген үмүттөбүз. Биз бул турнир менен эмнени көздөйбүз? Биз бул турнир менен биз ушул саясат менен жаштарыбызды, жаш эле эмес, бүтүндөй өлкөдөгү жашкары дебей, элдерибизди ушу спортко үндөп, баягы спорт ден соолуктун булагы дейт. Дени сак эл болсо, дени сак өлкө деп коет. Ошондуктан бери ушундай пропаганда кылыш үчүн ушул турнирди уюштуруп атабыз. Кудай буюрса, бул турнирибиз улана берет. Анан эми спортчуларга, футболчуларга кааларым, футболдо негизи эле спортто күчтүүлөр жеңет. Ошондуктан спортто баягы жеңишти сатып ала албайсың. Ошондуктан күчтүүлөр жеңсин демекмин.